Медициналык адистерди COVID-19 дартынын алдын алуу, аны дарылоо жана реабилитациялоого тийиштүү окутууга өзгөчө көңүл бурулууда. Бул туурасында республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылды. Жалпысынан тийиштүү курстардан 19 миңден ашуун медицина кызматкери өткөн. Алардын арасында вирусологдор, инфекционисттер, реаниматологдор, терапевттер, пульмонологдор, лабораториялык жана башка адистер бар. Кубатбек Боронов медиктерди окутуу жана кайрадан даярдоо процессин улантуунун маанилүүлүгүн белгиледи. Өлкөнүн аймактарында врачтарды кайрадан даярдоо жана күчтөндүрүү зарыл. Саламаттык сактоо министрлигинин бекитилген протоколдоруна ылайык ооруну дарылоо ыкмасы ар бир дарыгер, өзгөчө республиканын алыскы райондорундагы дарыгерлер үчүн жеткиликтүү жана түшүнүктүү болушу керек. Акыркы 4-чү дарылоо протоколу өзүнө реабилитациялоо чараларын да камтыйт. Коронавирустан жабыркаган калкты реабилитациялоо маселесине чоң көңүл буруу зарыл дейт ал. Жана адистерди сапаттуу окутуудан өткөрүү зарылдыгын белгиледи. Өкмөт башчысы ошондой эле мед кызматкерлерди жана коронавирустук инфекцияга чалдыккан жактарды жана кызматтык милдетин аткарууда каза болгон медициналык кызматкерлердин үй бүлөсүн бардык тийиштүү төлөмдөр жана компенсациялар менен камсыздоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Мындан тышкары ал тармактык мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берди. 21 августта 32 өлкөгө Кыргызстандын дарбазасын ачты. Учурда бир катар жарандарыбызга Россияга кирүүгө уруксат берилди. Бул туурасында Кубатбек Боронов билдирди. Өкмөт башчы Россия студенттерди киргизүү боюнча алгоритмдерди иштеп жатканын, ага ылайык студенттер изоляциялык нормаларды сактоого милдеттүү болушарын билдирди. Ал көз-кыш мезгилине карата даярдыктар график боюнча жүрүп жатканын айтып, анын ичинен 3 учурга токтолду. Көмүр менен камсыздоо боюнча иштер өкмөттүн катуу контролунда турат. Учурда бюджеттик мекемелерге жана эл үчүн көмүр алып келүү аларды сатуу пункттарынын отун базарларын даярдоо иштери жүрүп жатат. Өзүм дагы Бишкек жылуулук борборуна барып келдим. Ал жердеги кемчиликтерди жоюу боюнча тапшырмаларды бердим. 8-сентябрга карата ал жерде 200.500 тонна көмүр бар. Бул негизги жакшы запас. Бул көлөм азыркы керектөөгө жетиштүү деп саналат. Көмүр ташуу иштери толук кандуу жүрүп жатат. Республикабыздын экинчи борбору болгон Ош шаарынын жылуулук борбору мазут менен жылытылат. План боюнча 20.000 тонна мазут керектелет. Бүгүнкү күндө Кыргыз нефти газ ишканасы тарабынан 20.000 тонна мазут Ош жылуулук борборунун кампаларына атайын сактоого жеткирилип берилди. Өткөн жылы энергия компаниялардын бюджеттик чыгашаларына оптималдаштыруу жүргүзүлүп, электр энергиясына болгон 4 миллиард сомдук карызы жабылган. Кыргызстандын улуттук энерго холдинг ачык акционердик коому энерго сектордогу киреше бөлүктүн түшпөй калуу тобокелдигин азайтуу максатында биринчи кезектеги чаралардын алкагында 2020 жыл үчүн 1,2 миллиард сомду бюджеттик чыгашалардан оптималдаштырып жатат. Эскерте кетчү сөз, күз-кыш мезгилине даярдыктар көрүүдө мунун эч кандай залакасы тийбейт. Тагыраак айтканда, техникалык жактан ремонт иштери толугу менен каржыланат. Техникалык тейлөөлөргө коротулуучу чыгымдар эч кандай кыскартылбайт, толук төлөнөт. Өкмөттүн 2020 жылдын 27 мартындагы токтому менен 2022 жылга чейин электр энергиясына жана жылуулук энергиясына болгон тариф өзгөрүүсүз калтырылган. Ошол эле мезгилде балдардын социалдык мекемелерине электр энергиясын колдонуу боюнча тарифтин арзандатылган. Тагыраак айтканда, 1 киловатт-сааттын баасы 2,24 сомдон 1 сом 58 тыйынга түшүрүлгөн, деди Кубатбек Боронов.